Саламатсыздарбы? Келечек турак жай кооперативине өзгөрүүлөр кирди десек болот. Бул мыйзамдын негизинде мулда кандай кооперативдердин баарына кандай механизмде иштеш керек бардык кооператив. Андан кийин бизге да жеңилирээк болуп калды десек болот. Бул кандай болду десеңер, булда мурун бизден консультация алганда биз баягы кезек системасы, бардык кооперативдер кезек менен иштеш керек, электронный очередь болуш керек деген нерселерди бардыгы мыйзамга дагы ошонун баары жазылды да. Бизге дагы бизден да маалымат алып кеткенден кийин анан баягы түшүндүрмөлөр жеңилирээк болуп калды. Элдердин дагы азыр моментте өзүңөр билесиңер, баягы сүт эмес, айранды үйлөп иче турган болуп калдык. Ошого байланыштуу элдин коркунуч сезимдерине бул жактан бизде маалымат алгандан кийин жөн эле кеткенден эмес, андан кийин мыйзамды ачып, закондуу кооперативди ачып, окуп, келечек турак жай кооперативдин механизми кандай болду, анан ошонун баарын айтып бергенден кийин элдердин баягы кооптонуп атпайбы? Оңой акча эмес, чоң акчаны салгандан кийин ошол чоң акчаны туура жакка салып атамбы дегенге байланыштуу. Ошондон кийин бизден консультация алат, андан кийин мыйзамды окугандан кийин ошонун баары электронный очередь болуш керек деген азыр мыйзамда жазылып турат. Мындай очередь бар. Андан кийин болсо Кудай кааласа көзөмөл болот да. Аны бир надзорный орган алгандан кийин же Минюспу, же Нацбанкпы, ошо айтор бирок өкмөт бизди көзөмөлгө алат, бардык кооперативдерди. Ошонун негизинде да элге да жеңил болот, уже жакын карарларда болот болот. Адан тышкары дагы 2024 мыйзам кабыл алынгандан кийин бизге дагы элдин келиши жакшыраак болуп калды да. Түшүнүктүү, көп баягы үйгө муктаж болгондор аябай көп. Анан элдин дагы тандоосу өтө оор болуп атат, потому что элдин ишеними ар жакта болуп атат да. Кандай кылсак да иштеп атат 5 жылдык нанын жеп атат на кооператив келечек. Бирок кандай механизмде ошол туура иштеп атабы дегенди эл аябай ой пикири көп болуп атат. Ошого байланыштуу биз азыр соцсеттерден сиздерге маалымат бергенде элге маалымат берип жеткирип атабыз. Ошол механизм келечектики бул туура жолдо. Эч кандай күмөн санабаңыздар. Биз баарын болсо ачык айкын иштейбиз. Бул ачылгандан баштап эле ачык айкын иштейбиз. Ошол механизмибиз азыр мыйзамга кабыл алынган да. Ошо мурунку биздин система кандай болсо, ошондой система азыркы учурда элге мыйзам ошол тарап жагынан болгонго байланыштуу бизге да жакшы болуп атат, элге да жакшы, түшүнүктүү уже көргөнгө. Көпчүлүк кооперативдер бул мөөнөт коюп койгонго байланыштуу болду да. Мөөнөттү эмнеге коесуң? Если кооперативде алдын ала акчаңар болсо, мөөнөт койсоңор болот да, ошол убакытка расчет алып. Кооператив өзүнүн ашар жолуна байланыштуу бул кезек системасы менен иштеш керек. Бардык кооператив кезек жараша үй алып берип кетсин. Азыркы моментте мына Кудайга шүгүр бизде үй алганда очередте тургандардын төлөмдөрү мурун үй алгандар эле төлөсө, азыркы моментте очередте тургандар да көпчүлүгү баягы түшүнүп, канча кооперативдердин сыныбыз болгонго байланыштуу биздин мүчөлөр дагы өстөрүн поддержка кылып атат. Анын негизинде мына январдан баштап биз көбүрөөк адамга үй алып берип баштап атабыз. Көбүрөөк адам очередтен жылганга возможностьтар бар уже. Булдан тышкары да биз бул менен токтолбойбуз. Ишенем бул нерсеге. Толугу менен февраль ичи дагы көпчүлүк адамга үй алып беребиз деген үмүттөбүз. Көп күттүм дегеним менен бирок бул көп жумуштарды кылдык. Бул да кылынбай калган жок. Бунда элдерге канчалык маалыматты жеткирип бердик, анча-мынча ар кандай сыноолор болду, бирок ал сыноолорду эстей бергенде эмне алдыга кетиш керек. Алдыда бизде көп адам үмүт кылып турат, ошол адамдарды үйлөө кылып, андан кийин азыркы моментте кадам таштайм деген адамдар бар. Алардын да үмүтүн ишке ашырып, колубуздан келген кызматыбызды элге тартуулайлы деп турабыз. Мыйзамда бул бар, бирок биз аны жыл сайын кылабыз. Адан тышкары дагы өзүбүздүн мүчөлөрүбүз күмөн санабады деп жыл сайын аудитский проверкадан кийин биз чакырып мүчөлөрүбүзгө түшүндүрүп беребиз. Канча адамга үй алып бердик, канча акча общем топтолду, канча адам бул жылы катталды, ошолордун баарын икир-чикирине
полный биз өзүбүздүн мүчөлөрүбүздү чакырабыз дагы, биз түшүндүрмөлөр беребиз. Андан тышкары биздин ар бир мүчөбүздө личный кабинет бар. Ошол личный кабинетине кирип, ар бир өзүнүн күмөн санаган же кандайдыр бир суроолору бар болсо, ошолордун баарына комиссия, ревизионный комиссиябыз шайланган. Ошонун негизинде биз отчетторубузду көрсөтүп беребиз. То есть бул оңой акча салбаган, чоң акча да ар бир адам акыркы акчасын алып келип салып атат. Ошол акчасына туурабы, каяка иштетип атат дегендердин баарын түшүндүрүп беребиз да. Пирамида менен кооперативдин системасы бул аябай тонкость нерседе да. Бул нерседе баягы көпчүлүк ойлойт, алдыңкылар алып калат, арканкылар албайт депчи. Бирок бул жерде алдыңкылар алганы менен арканкыларга кайра жардам берип кете берет да. Механизм иштей берет. Эгерде любой бизнеспи же кандай бир жумуш ачпаган, если 1 жыл, 3 жылдын ичинде ошол жумуш же нары кетет, же бери кетет да. Кооперативдердин эң көп жашаганы 1 жыл 2 ай жашады. Если мөөнөт койгон кооперативдерден карай турган болсок. Кезек системасы уже стабилдикти биз уже көрсөтүп атабыз. Бизге 3 жыл эмес же 1 жыл эмес, биз уже 5-жылга кетип аткан убагыбызда 2019-жылы ачылганбыз, азыр 2024. Уже бул аранын ичинде канчалык элге түшүндүрмөлөрдү бердик, механизм кандай иштейт экенин түшүндүрдүк. Биздин мүчөлөрүбүздүн көбү түшүнөт десек болот да бул нерседе. Анан баягы жаңы катталып аткан адамдарга биз түшүндүрмө берип, аны түшүндүрүп, консультация бергенден кийин анан кадам таштап атат да. Алдыга койгон максатыбыз ар бир семьяга, ар бир үмүт кылган адамдарга ушу үйлүү кылайлы деген максатта кызматыбыз. Баягы карапайым адамдар, ушул өтө эле кыйынчылыкта жүргөн адамдардын жеңилдетүүсүнө биз себепкер бололу деген максатта иш алып барып кетип атабыз. Бунубуздан биз жазбайбыз, дагы улантып кете беребиз. Азыркы моментте биз кезек болуп атсак, эртеңки күнү уже баягы компания жаңы ачылганда, любой эле компания жаңы ачылганда азыраак жумуштарын көрсөтөт да. Анан баягы убакыт өткөн сайын компанияда өзөт, кол узарат дегенде, ошентип элдерге бат-бат алып берген мүмкүнчүлүктөргө жетели деген максатта иш алып барып кетип атабыз да. Уже ал нерселердин көпчүлүгү жетейин деп калдык да, аз эле калды. Булдан да батыраак алып бергенге биз ушул нерсени алдыга койгон максатыбыз карапайым адамдардын баарын үйлүү кылгыбыз келет. Ачык айтканда. Кооперативдин өзгөчөлүгү көбүнчө өзү кооператив кандай убакытта келет, кандай учурда келет. Бизде мурун кооперативдер Советтер Союзу убагында көпчүлүгү иш жакшы алып барып кетип, андан кийин токтоп калган болчу. Селхоз жана башкалар иштеп эле кооперативдер келген. Анан мондай механизм көпчүлүгүндө жок болчу. Мындай механизм кандайдан чыкты? Бул баягы проценттер чоң болгонго байланыштуу. Азыркы моментте 18-20% болуп атат. Аны болсо кошумчасы көбүрөөк болуп калат. Миллион алсаң канча кошуп берип калып атасың. Адан деле азырактар бар балким. Бирок көпчүлүгү 18ден и выше болуп калып атат да. Биздеги ашардыкы эмнеси, неге бизде процент жок? Кошумча 2000 сом акча. Бирок бизде деген кезек менен үй алып берип кетип атасың да. Банкта проценти чоң болгондо, бирок сразу алып берип атат. Биз сразу алып бербейбиз, биз ашар жол менен акча топтолот, анан кезек менен ошого жараша, акчаңга жараша үй алып берип кете беребиз. Эч ким келбей калса да үй алып берип кете беребиз. Потому что мына биздин акыркы өзүңөр билгендей маалыматтар бар. Алар болуп атса да биз үй алып берип кетип атат да. Эмнеге? Потому что механизм өтө жакшы түзүлгөн. Ол эч ким келбесе дагы биз үй алып берип кеткен кудуретибиз жетет. Бирок бир аз азыраак болуп калат. Если элдин келиши улдан да жакшы болуп турган болсо, биз дагы көбүрөөк үй алып берип кете беребиз. Бирок Кудайга шүгүр, азыр 2024 мыйзам кабыл алынгандан кийин бизге да жеңилирээк болот, консультация бересиң, андан кийин мыйзамды да окуп, андан кийин маалымат алгандан кийин уже элдин келиши ушудан жакшыраак болуп атат да. Уже мындай айтканда көңүлү ток. Мондай механизмди иштеш керек экен, мындай иштейт экен. Кайсы суроолорду берсек, баарына жооп берип атат келечек. Биздин аз консультанттарыбызга да кандай суроо бербеди, баарына жооп берет. Ар бир жаран, мен ишенем, буга толугу менен
бизге катталган адамдарга жана азыркы моментте үмүт кылып аткан адамдардын баарын үйлүү кылганга буга мен өзүм на 100% уверенмин. Үйлүү болосуздар, сиздерге сабыр, бизге кызмат.